Рассвета Үмүталиева небересин ээрчитип, оңдоп түсөдөн өткөн бакчанын босогосун биринчилерден болуп аттап жатат. Чейрек кылымдан кийин айылда кайрадан толук кандуу бала бакчанын ачылышы кубантпай койбойт. Эми бөбөктөрдүн мектепке чейинки билим алуусуна жана балдарын бакчага жайгаштырган ата-энелердин иштөөсүнө да шарт түзүлөт. 95-жылдан бери садигибиз иштебей калган. Мына бүгүнкү күндө садигибиз Кудай буйруса ачылып атат. Ушул садиктин жамаатына жүгүргөн депутат айыл өкмөтүнө ушуларга абдан чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Мына неберем эми садикке келип, үйдөгү келиндер баары бошошуп, жумушка иштеп, жакшы шарт түзүлүп жатат. Эки кабаттуу заңгыраган мекеменин пайдаланууга берилишин элеттиктер көп жылдан бери күтүп келишкен. 140 орунга ылайыктуу бала бакчанын имараты бардык тараптарга жооп берип, заманбап эмеректер менен жабдылган. Эми эртеңден тарта Предтеченко айылындагы кичинекей бөбөктөр жаңы билим берүү мекемесинин босогосун атташат. Бала бакча типовой, типтүү деп аталат. Анткени эмеси кухнясы бар, андан тышкары кир жуучу бөлмөсү бар, 6 группа бар, медайымдын бөлмөсү өзүнчө, усулчунун бөлмөсү бар. Ошону менен эле музыкалык окуу жана ар кандай гимнастика боло турган чоң бөлмөбүз бар. Бүт Санпиндин талаптарына жооп берген бала бакча болду. Бала бакчанын имаратын капиталдуу оңдоп түсөө иштери 2021-жылы башталган. Жалпысынан 26 миллион сом каражат жумшалды. Анын көбү Арис тарабынан каржыланса, жергиликтүү бюджеттен 2 миллион каралган. Ага кошумча облустук өнүктүрүү фондунан эмеректерди жана жабдууларды алууга акча бөлүнгөн. Бул бала бакчада сейсмикалык туруктуулук жагынан дагы иш-чаралар жасалган, ошого өтө көзөмөл каралган. Бул эмнени билдирет? Бул мектеп, бул бала бакча дагы 30 жылдан ашык ушул бекем туруктуу иштеп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен бирге энерго эффективдүү технологиялар да каралган. Бакчанын ишке берилиши Предтеченко айыл өкмөтүндө мектепке чейинки билим берүү мекемесине болгон муктаждыкты азайтты. Бала бакча тарбия башаты болгондуктан билим берүү мекемелерин курууга, оңдоп түсөөгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет бүгүнкү күнгө негизги максаты ушул камсыз кылуу. Ошондой эле бала бакчага камсыз кылуу үчүн аракет кылып атабыз. ГЧП менен иштеп коюп атабыз, фонддор менен иштеп коюп атабыз, анан Арис, дагы башка фонддон Дүнүлүк банк менен иштеп коюп, мындай чоң жакшы бала бакча ачышы үчүн бул жерде мен ушул Предтеченко айыл аймагынын тургундары дагы куттуктайм. Москва районунда жалпысынан 17 бала бакча бар. Ал эми ушул жыл аягына чейин дагы бир мектепке чейинки билим берүү мекемесин колдонууга берүү пландалган. Быйыл жылдын аягына чейин мамлекеттин колдоосу менен Петровка айыл аймагында дагы бир бала бакча ачып атабыз. Акырындап бала бакчаны маселелерин чечүүнүн жолдорунда жергиликтүү бийлик менен, ыйгармуктуу өкүлдөр менен, мамлекетибиздин колдоосу менен маселелер акырындап чечилип жатат. Сары Өзөн чүйдө социалдык объекттерди куруу, оңдоп түсөө иштери уланууда. Жумуштар республикалык, жергиликтүү бюджеттен сырткары өнүктүрүү фонддору жана түрдүү уюмдардын колдоосунда жасалууда. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.